Айтым әлі сундук Прядковқа десем, жоқ, алыраңыз жоқ, бұл сұлу деп атышат қой. Ушу Путинге да рахмат, балдарыбызды иштетип, кайра кыздарын бизге бергенине рахмат. Чодоевтердин үй бүлөсүндө орус келинге болгон суктануу жана коңшулардын кызыгуусу дагы да бүтө элек. Анткени москвалык Кристинанын Сузактын Кулбайлуу айылына келин болуп келгенине аз мынча гана күн өттү. Шаарда чоңойгон Кристина айылдын келиндериндей таңгамаал короо шыпырып, тандырган нан жапканды өздөштүрө баштады. Келгендерге 3 эмес 5 жолу жүгүнүп атат. Чайды болсо ийилип көкүрөгүнө тартып берип атат, тамакты болсо айттырбай эле жасап, эшикти шыпырасын деп үйрөткөнбү, эшикти таңгамал туруп шыпырып, баягы өзүнүн орус адатын кылып айнектерди жаркыратып жууп, эми келгенден бери 15 күн эле болду. Жакшынакай кызматын кылып атат. Эми мен бул экөөнө биринчиден өмүр тилейм. Нурсултан менен Кристина мындан 4 жыл мурда Москванын бир районунда таанышып, алгач интернет аркылуу, кийинчерээк жолугушуп сүйлөшүп жүргөн. Атыгүл мигрант жигит үйлөнөөргө жакын орус кызы менен бир жерде иштеп турган. Ушу мага жага турган характер да. Ар бир адамга өзүнүн адам характери жагат. Ошол мага характер жагат. Жакшы кабыл алды, сүйлөштүк, мусулман динин кабыл алды. Нурсултан үй бүлөдө 4 бир туугандын улуусу. Москвада иштеп жүргөнүнө 7 жылдын жүзү болду. Ата-энеси да жумушсуздуктун айынан акыркы жылдары 2 жылдан бери Россиянын Сахалин жергесинде эмгектенишкен. Ушул жылдын май айларында Москвага келишип, келинге сөйкө салып, калың берип, кадимкиле кыргыздын салты менен алып келишти. Балабыз тандады, биз колдодук. Биз эч каршы болгон жокпуз. Себеби биз өзүбүз көп жыл сүйлөшүп жүрүп баш косконбуз, сүйүүнүн баркын билебиз. Жазында бардык, Москвага барып, сөйкө салып, кадимкидей эле кыргызча эле кабыл алдык. Азырынча орусча эле сүйлөшүп атабыз. Алар дагы кызына уруксат бербей атышкан экен. Себеби бизде булардын аякта невесткасы бар, булар ооба, семьясы болушу мүмкүн, сени кабыл алышпайт деп. Бирок акыры түшүнүштү, макул болушту. Кристина үчүн кыргыздын келин алуудагы салттары кызык болду. Ал учурда кыргыз тилиндеги сөздөрдү толук түшүнүп, бирок азырынча оюн кыргызча толук айтып бере албайт. Ага ат минген да өзгөчө жаккан. Үйлөнүү тоюнда 2 жаш ат минип элдин батасын алышты. Я очень рада, мне очень нравится в Кыргызстане. Благодарна я очень им за то, что они меня принимали, несмотря на то, что я русская, другой нации. Чындыгында мен Кыргызстанда анын ичинде толуу айылга келгениме абдан кубанып жатам. Абасы таза, эли меймандос экен. Анан да мени кучак чайып өз бүлөсүнө кошконуна да ыраазымын. Нурсултан менен капыстан көрүшүп, андан соң интернет аркылуу жазышып жүрдүк. Кийин бир жерде чогуу иштеп, акыры баш кошууга бел байладык. Айтеним да мага ак батасын берип узатышты. Мен өз бактымды Кыргызстандагы кыргыз жигитинен таптым. В общем, только положительные впечатления у меня были о Кыргызстане. Кристина болсо 5 бир туугандын ортончусу. Кыргыз жигитине турмушка чыккан соң жолдошунун фамилиясын алып, мусулман дининде кабыл алды. Бул кыз менен барып сүйлөштүк. Биздин айттык менталитет башка. Сен ушуга бизге чыдайсыңбы, чыдабайсыңбы, көнө аласыңбы? Десек мен баарына чыдайм, көнөм. Şu балаңызды жакшы көрдүм дегенден, анан майлы дедик, майлы, эгер сен көнсөң эле майлы. Немеге ушу биздин фамилияга өтөм деп атат. Биз динди уже кабыл алган мусулман дини. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.